тепсегенди жек көр. Адамдын намысын тепсегенди жазала. Өз намыңа арсырлык бол. Тунук кулакты лайлаба. Ачылган гүлдү уйпалаба. Боорукерлерди сүй. Сен болочоктун адамысың. Кудайдын кулу болгон бизди эскер. Аргак күчтүү. Алар дайым өзүң менен бирге. Советбек Жумадылов деп айтканыбызда кыргыз театры менен киносунун кайталангыс, теңдешсиз деп айталы. Бул сөзгө абдан туура келе турган чыгармачыл адамдын, кыргыз элинин сыймыктууларынын бири деп эсептейбиз. Эмне себептен муну мен теңдешсиз кайталангыс актер деп айтып атамын? Биздин кыргыз көрүүчүлөрү Жумадыловду көп учурда комедиялык образдар жараткан, кайталангыс чыны менен образдар жараткан актер катары таанышат. Иш жүзүнө келгенде Жумадыловдун диапазону аябагандай кенен, комедиялык, эсте каларлык мыкты образдарынан тышкары дагы биздин кыргыздын театры менен кино искусствосуна жаңылык киргизген, интеллектуалдык деңгээлдеги чыгармачылык адам экенин көрсөтүп турат да. Советбек байке был актер перевоплощения. Он мог одновременно сыграть. Советбек байке кубулуп турган актер эле. Бир эле учурда аристократтын ролун ойноп, кайра кубулуп үй жайсыз кембагалдын образын ишендире, чындыкка жакын кылып жаратчу. Байкалбай өзгөрүп турчу. Эгерде жакшылап көңүл бурсаңыз, бир образдан башка образга кыйналбай өтүп кетерин байкайсыз. Анткени ал өтө күчтүү таланттын ээси болчу. Потому что это был мощный талант. Мен 1932 төрөлгөм. Атам Жумадыл жетекчи кызматтарда болчу. Совет өкмөтүн сыйлагандыктан, сүйгөндүктөн менин атымды Советбек койгон. Дмитрий Карлович, сиздин өзүңүз каалаган бааңыз боюнча сарымсакты жайлоосун сатып алсам дейт. Ал жерде коргошун күмүш кенин ассам деген ой бар. Эски шактынын ордубу? Ооба, дал ошол жер. Бирок анда менин ата-бабам бейити бар. Но там покоится прах его предков. Ошондуктан сарымсакты жайлоосун сата албайм. Следовательно, об этом урочище и речи быть не может. жылдары Түп районунун Арал айылында айылдык советтин төрагасы болуп жүргөн учурунда репрессияга туш болуп камалып кеткен. Биз чоң энем, апам, карындашым болуп эл душманынын үй бүлөсү катарында куугунтукталып Аралдан Тепкеге качканбыз. Андан Каракол шаарына кетип калганбыз. Биз менен чогуу репетицияда, тамашалап, гастролдо жүргөндө бул киши мындай толук унутуп таштап салып эч качан жүрчү эмес да. Бул киши дайыма кандайдыр бир ушул жерде, ошо менен бирге дагы бир башка жерлерде
жүрөт эле. Мага ушундай сезилчү да. Бул эмне үчүн мындай деп ойлоп койгом. Мага мүнөзү ушундай го, же ушундай го деп. А көрсө жанагы бала кезинде 6 жашында тетигинтип атасын айдатып атууга алып кеткенин, бул 6 жаштагы балага бул ушунчалык психологиялык, мындайча айтканда травма, мындайча айтканда жарадар кылгандай да психологиялык. Энеси ушул Бурул апанын эскерүүсү боюнча бала кезинде Караколдон качып Аралга барып, жашаган үйүн көрүп, ошол жерде ыйлап сыктап, ошо анан кайра келип турчу экен. Демек ушул үйүнө болгон сагыныч, жерине болгон сагыныч, атасына болгон сагыныч, ушунун баары Жумадыловдун чыгармачылыгына дагы, анын адамдык мындай тараптан калыптанышына дагы аябагандай чоң таасир берген деп айтышыбыз керек болот да. Караколдо педагогиялык окуу жайын бүтүрдүм. Ал кезде биздин муундун алга, келечекке, илим билимге умтулуу сезими өтө күчтүү эле. Ошол учурда театралдык окуу жайына кабыл алуу комиссиясы келип, кокусунан эле Сапаш, Жалил, кеңеш түртөбүз жарап калдык. Биз ошондо актерлук кесип эмне экенин толук түшүнбөсөк дагы, билим алуу, жаңы нерсеге умтулуу максатында кеткенбиз. Жаңылган эмес экенбиз. Окууга өтүп калганын өзүнүн бактысы катары айтар эле. Ташкенттеги театралдык институтка тапшырып, ошол жерде окуп калгандыгы бул кишинин чынын айтканда Советбек Жумадыловдун кыргыз маданиятына, кыргыз театр жана кино искусствосуна өтө чоң гениалдуу актер тартуулашы Островский атындагы театр институтунун эмгеги деп ойлойм да. Өзүбүзгө түкүргөнүң эмне? У болсо, өлтүрө түкүрөр элем. Назик таңдайдан уутанмак беле. Деңиз суук бакага андай ууда жарашпайт. Жакандарды колго, жемени колго. Тургун Азезил, сенин жазаң өлүм. Андан элек өзүмдү өзүм өлтүрөйүн. Айтпадым беле жана. Алашулангандыктан буйрук берген качарам. Саатаса махабатын баштап, сен сүйгөн адамыңды жайлаган, өзүң кошо жайлап тылсымсың кол, экөөнүңдүн күнөөкөрү өзүң бол. Жүрөгүңдө эмне жатканын ким билет? Жүрөк сырын дилим гана билдирет. Экөөтүң алдайбы деп корком. Андай болсо бул дүйнөдө чындык жок. Адам деген жаратууга жаралат бир нерсени. Барлык жакшы нерсени жаратууга жаралат. Жамандыкта кошо жүрөт. Бирок дагы негизинен адам адамга жакшылык кылыш керек. Адам жаралгандан кийин, дүйнөгө жаралгандан кийин, менимче ушул колунан келишинче жакшылык жасаш керек деп ойлойм да. Турмушта ар түрлүү кыйынчылыктары болот, маселен кемчиликтери болот, жаман жолго түшүп кеткен адамдар болот. Кээде ушул жакшы жол, кээде бааланбай да калат. Бирок дагы менимче ушул жакшылык канчалык жакшылык көп кылса, канчалык жакшылык тилесе, ал адамга акыры кайрылып ушул жакшылык өзү келет деп ойлойм. Бул киши жашоосунда абдан ишенчек, мындай бир байоо мүнөзү бар, көп ачыла бербеген, мындай бир анда өзүнө бир жаккан кишине эле чечилип сүйлөбөсө көп учурда өзүнүн ичиндеги нерсени көп айта бербеген, көп нерсени ичине каткан сапаттары дагы бар эле да. Советбек байке жашоосундагы киши менен сахнадагы кишини тааныбай калчубуз. Мисалы үчүн бул мен муну репетиция кылып атканымда көрүп калдым. Репетиция учурунда бир жөн эле бирдеме кылып аткан кишидей жүрө берип эле, анан сахнага чыкканда таптакыр таанылгыс болуп өзгөрүп кетер эле да. Жок, мен ага жол бербейм. Айласын табам. Таппасаң сыйпалап кал, Фрекия. Фрекия ишке жарайт. Аланын күңү болгону менен ким аны сүйөт? Роль мынтип ойноп салып, көрсөтүү жок болчу да. Катып жүрө берчү. Спектакль чыгайын деп калды, премьера болоюн деп калды. Советбек байке көрсөтпөйт да эчтегечи. Акыры эле баа текстин кайталап коюп жүрө берет, кайталап жүрө берет. Анан бирок беркилер билишет. Жамал эже да билет раматлык. Марат байке Алышбаев раматлык болуп кетти, ал киши да билет. Нурлан Абдыкадыров да билет, баары тең айтат, ай жакында бердирет депчи. Көрөсүң премьерада чаңына жетпей каласың деп.
Анан барып анан бир күнү премьерада көрдүм. Советтик байке катыгын берип ойноду. Ишенбей кеттим бул Советтик байке экенине дагычы. Мен үчүн жаңы турмуштун эшиги ачылды. Мурда эмне кылып жүргөнүмдү билбейм. Азыр болсо эми ошонун баарысы кыймыл аракетке келет. Мурда эчтекени билбей жөн эле жүрүп берген турбайм. Эчтекеден капарым жок, жөн эле жүрүп бериптирмин. Бул кишинин дагы бир өзгөчө табигатын айткым келет да. Туп-тумулук болгон Совет дагы момтип чуркап жүргөн тиги анан жараспай да таптакыр башка. Кандай сулуу. Вот мындайча айтканда сыртын өзгөртпөй туруп, кантип ички жан дүйнөсүн өзгөртүп, кантип бүт буруп бир таптакыр бир башка каарман келатканын көрөсүң да. Ошондогу Жумадыловдун жараткан Жараспайдын образы менимче бул биздин ушул идеологиялык багыттагы кино менен театрдагы бир төңкүрүш болуп эсептелет деп айтышыбыз керек. Анткени биз буга чейин таптык, мындайча айтканда эзүүчү табы деген эки таптын бир кайталангыс бири-бири менен кармашын дайыма эгерде биз белгилеп келген болсок, анан ошого жараша байларды, манаптарды, болуштарды, бийлерди дайыма бир кандай десем, бир карикатуралык образга айлантып, анан мындай бир шылдыңдап колдон келишинче ошондой трактовкаларды кылып келсек, биринчи жолу биз өзүнүн бир адамдык бедели бар, мырзалык бедели бар, акылы терең образды көрүп атабыз. Эгер уулуңа 12-синде акыл кирбесе, 24-ндө деле айбан бойдон калат деп тегин айткан эмес экен го чиркин. Жакшы ниет жарым ырыс дейт. Ниетиң жакшы экен баатыр. Сендей тентек жигит ойтоого урунуп турмуштун запкысын жегенден кийин акылына кирет. Айтканыңыз рас ака. Пелим калыстык анык. Ошол үчүн эл жакшысы силердин алдыңарга келип отурам. Айтарың көп окшойт. Ат жалында кайсы сөздүн баркына жетесиң. Эртең келгин. Кыргызда айтат, баатырды уксаң алыстан ук, жанына барсаң бир киши. Анан кийин өзү негизи айтылат го, салкардын баары жөнөкөй болот деп. Мүнөзү ушундай жөнөкөй адам эле да, көрсө ал салкар адам экен да. Ошо мен бала болсом дагы мени менен кадимкидей көңүл буруп, мамиле кылып. Мен сени түнкү күзөдө го дедим эле. Азыр барам. Атты таптыңбы? Келип калдыңбы? Кандай иши агардык? Кара сүйлөчү. Шаарда кандай кеп бар я? Сен эмне чыкпайсың? Таң калтырып алдың беле? Жок. Эсиге жаңылдым. Абай сот деген спектакль иштеп атканда Раматлык Искендер Рыскулов режиссеру. Мен бир жаш баланы ойнойм, бирдеке болуп келип анан бирдекелер сүйлөйм, улам репетиция кылып атат. Калп айтпайын кеминде 50 жолу айтылат да окшойт да. Ошон бирөөндө да жок деген жок. Бирөөндө дагы шашып аттым эле, жумушум бар, мен өзүнчө иштечи деген жок. Жок, кайра башынан кайталап берип атты. Мындайча айтканда сахнада партнерго келгенде ушундай түшүнүү менен кабыл алып, анан эң башкысы мындай билгизбей опека кылчу да. Биз как партнер катары ал киши менен жырга ойночубуз да. Өзү ошондой түрткү берчү артисттерге. Баягы анан ошону менен кошо биз ээрчип кетип, жараткан образдарыбыз макча чыкчу. Он с уважением относился и к эпизоду. Ал эпизоддук ролбу, кичине же башкы ролбу айырмасыз сый менен мамиле кылып эмгектенчү. Бул кесипкөйлүк этика. Мен аны абдан жакшы көрүп, абдан сыйлачу элем. Бүгүн мага гана эмес, жалпы маданиятыбызга ал жетишпей турат. Кайселиң бар сенин? Я! Сенин элиң үркүндө Анатон ашып качкан күн өлгөн. Бүткүл дүйнө иче талашып, чоң кичинесин жей баштады. Эми адам баласына менин апийым гана жарашат. Муратына жеткенсип кордугун ойлобой, адамдыгын унутат. Айтканыңды аткарып, айбан болуп жүрө берет. Кандай гана образ жаратпайм, ошол аркылуу адамдын сезимине жетсе экен деп. Оң каарман болсо, ошону оң каарман экен, мына ушундай болуш керек экен деп. Мындай дебедиби? Мауга мамдай мамиле кылбадыбы? Деп ошого адамга таасир калтырса экен дейм.
Ал эми терс кармандар аркылуу мына ушундай адамдардан сак болгула, мына ушундай адамдар болот деп мына ушундай кадимкидей жек көрсө экен. Мындай кичинекей адамдар да кичине түшүнүп туруп ошолордон сактанса экен, кичине ошолордон угулак болсо экен, ушундай ойдо калса экен деген аракетте болом мен. Өзгөчө Жумалов эмнеси менен күчтүү? Штрихтер менен, детальдар менен. Мына ушулар менен, ушуларды өзгөчө жасаган актерлордун катарына кирет. Анан дагы бир өзгөчөлүгүн айтып коеюн. Жумадылов ролдун табиятын дароо сезип, ошого дароо сүңгүп кирген актерлордун катарына кирет. Аны ушул кадимки эле Төлөм Шокеев менен киностудиянын подвалында 6 жыл өкө дубляжда отурган. Төлөм Шокеев дубляждын режиссеру, анткени ал Ленинградтан атай ошо үн операторунун окуусун бүтүп келген, а Жумадылов жаңыдан ушу Кыргыз драма театрына келип иштеп аткан актер катары. Ошо жерде отуруп канча фильмдерди которушкан. Эс тутуму мыкты болчу бул кишинин. Дубляж деген бар болчу ал кезде. Дайыма башка каармандарды ойночу. Анан башка каармандарда сөз да көп да. Мыкты артисттердин баары тең ойношот. Бул киши наушникти билчү эмес. Биз наушник менен текстти карап окуп антип жаздырчубуз да. Бул киши карайт, текстти запистеп коет, кетет. Каармандын да характерин бериш керек да. Ошол тиги кандай айтса, бул киши аткарып аткан киши да ошондой аткарыш керек да. Анан жанагы эс тутуму мыктылыгына бул ошо каарманды мыкты чыгарчу. Таң атпай ошо радиого текст окуганы келчү да. Бул актерлордун ичинен көркөм окууну ар бир актер өздөштүрө бербейт. Себеби көркөм окуу ошо кетип бара жатып эле бир актердун театрын түзүп, ошо бараткан жерден эле образ түзүп баштайт да. Бул жерде чоң бир мындай бир логика, ой жүгүртүү керек да. Ошол жагынан Советбек Жумадылов алдынан киши салдырчу эмес. Урматтуу радио угуучулар, сиздер Советбек Жумадыловдун көркөм окуусунда Чыңгыз Айтматовдун Гүлсарат повестинен үзүндү угуп жатасыздар. Айыл түгөл уйкуда, түн коюну тынч, терезелер караңгы, айыл үстүндөгү айдоо тараптан трактордун татыраганы угулат. Ай чоң шашке болуп, тоо чокуларынын үстүндө келиптир. Баг ичинен гүлдөгөн алма, ак шоокум. Кандайдыр бир жерден булбул үнү кубулжуйт. Негедир бир айылдын жалгыз булбул окшойт. Сайрап алат да, саамга өз үнүн тыңшап токтой калып, кайра кубулжуп кирет. Советбек ай бул кайталангыс элдин сыймыгы, кайталангыс талант. Мен сыймыктанам. Ушундай кесиптешим, ушундай партнерум, ушундай агайым, ушундай таланттуу артист менен иштешкениме. Его любили. Аны режиссерлор гана эмес, жалпы киногруппада жакшы көрүшчү, сыйлашчу, ага таазим кылышчу. Өмүрүнүн эң акыркы күнү Сагындык Өмүрбаевдин Боргондо күндө деген чыгармасын окуду. Ошондо суу жөнүндө бир чыгарма окуган. Адам өмүрү суудай болсо гана, суудай токтобосо гана бирок токтоп калат турбайбы деп. Ошону окуп, анан кийинки келгенине үлгүрбөй каза болуп калды да. Анан ошону дагы ойлойм, бир Кудайдын буйругу болуш керек. Ошо акыркы окуган темасы өмүр жөнүндө окуган да. Өлкөнү, коомду алга жылдырган эл, бийлик ээлери жана сүрөткер. Сүрөткер ар дайым көз алдыбызда. Анын элге кызмат өтөө жолу өтө кыйын, өтө татаал. Анткени ал турмушта чындыкты алып жүрөт.